Кудайдын чакырыгы 27 сентябрь. Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Жер болсо көрксүз, ээн болчу. Түпсүз туңгуюкту караңгылык каптап турчу. Кудайдын руху суу үстүндө калкып учуп жүрчү. Ошондо Кудай жарык болсун деди. Жарык пайда болду. Бул сөздөрдү биз Башталыш китебинен табабыз. Библия китебинин эң баштапкы аяттары. Кудай ааламдын баарын сөзү менен жараткан. Ал үчүн Кудай материалдарды колдонгон эмес. Кудай сөз айтканда жок жерден аалам пайда болгон. Мунун баары сөз аркылуу болгон. Дагы бир аят окуп кетсек. Бул аят Жеремия пайгамбардын китебинде жазылган. Анткени өзүмдүн силер жөнүндө ойлогон оюмду өзүм гана билем дейт Теңир. Силерге келечек үмүт бериш үчүн ал ой жаман ой эмес, жакшы ой. Бул сөздөрдүн негизинде Кудайдын сиз үчүн даярдаган жакшы келечеги бар десек болот. Кудай сизге жалаң гана жакшы нерсени каалайт, үмүт бергиси келет. Анын ою жаман эмес, жакшы ой. Эгерде жеке сиздин жашооңузга Кудайдын ою кандай экенин дагы билгиңиз келсе, Кудайдын сөзүн, Библияны колго алыңыз. Анын сөзү тирүү. Анын сөзү жашооңузду түп орду менен өзгөрткөнгө күчү жетет. Себеби Кудайдын сөзү тирүү жана таасирдүү, кош мийиздүү ар кандай кылычтан курч. Ал жандан рухту ажыратып, муунга чейин, сөөктүн чучугуна чейин жетет. Жүрөктөгү ойлорду, ниетти соттойт. Биздин жашообузду өзгөртө алган сөз качандыр бүткүл ааламды жаратып, жок нерсени бар кылган. Анын оозунан сөз чыкканда баардыгы дүркүрөп пайда боло баштаган. Ошондуктан Кудайга сыйынууда келип, анын сөзүн окуп, Кудайдын сиздин жашооңузга койгон пландары кандай экенин таанып билип, жердеги кыска жашооңузда Кудай менен бактылуу жашаңыз. Түбөлүктө да аны менен болуңуз. Тирүү сөз сиздин жашооңузду жетектесин.